бир жуманы пландаштырам, бир айды пландаштырам, бир күндү пландаштырам, мисалы. Тайм менеджмент Менен иштейм. Андан тышкары мурда мисалы менин кызыкчылыктарым биринчи ордунда болсо, азыр үй бүлөнүн кызыкчылыктары биринчи ордунда турат. Мисалы сиз мени подкастка чакырдыңыз, бирок бул күнү менин үй бүлөмдө кандайдыр бир майрам же болбосо бир жака бара турган болсом, мен биринчи ошол майрамга тайм менеджмент менен биринчи ошону коем. Анан сизге сунуштайм, эрик могу күнкүгө саат мончага болобу деген сыяктуу болуп, анан кийин бир пикирге келе алам да. Болот экен, жетишсе болот, кылса болот. Азыркы заманда эми мындай да, мурда илгерки заманда эмеспиз да, таш заманда эмеспиз да. Мисалычы тамакты эме кылыш үчүн барып өлтүрүп келип, анын бияктан союп, анан этин алып, анан ичегисин тазалап деген нерселерди мисал кылып айтып атам да. Андай эмес, баары даяр. Баардыгын убактысында, убактысында эле кичине эми боюңдар болгондо мурдага караганда энергияң азыраак болуп калат экен. Өзгөчө 9 айга жакындаганда. Ага чейин сезген жокмун. Мисалы алып барып эле иштеп эле жүрдүм. Бирок азыр кадимкидей күн ысык болгонгобу мындай энергиям аз. Бир 7-8 саатка аябай сонун болуп жетем, анан кийин зарядкасы жок. зарядка отуруп калат да, үйгө барып укташ керек болуп калат. Тайм менеджмент деген негизгиси.